Ассаламу алейкум YouTube, арабаңыздар, дагы сиздер менен мен Илимбек Исаилов. Урматтуу көрүүчү, урматтуу туугандар, өзүңүздөргө деле маалым болгондой, азыркы учурда кээ бир саясий күчтөр, кээ бир элдик бийликке каршы чыккан жана элдик 90-80ге чукул адамдар жазып жаткан конституциябызга каршы чыккандан дагы өздөрүнүн ой пикирлерин айтып атасыздар. Айтайын дегеним, кече Ош шаарында чогулган элдердин видеолору өздүк булактардан келип түштү. Мына видеого көрүүңүздөрдү барабыз. Саламатсыздарбы туугандар, бир боорлорум, мекенчилдерим, азаматтарым. Бизге президенттик башкаруу керек. Туура. 30 жыл жашап, 30 кыйынчылык пайдасын көрмөдүк биз. Депутаттар бир мертен келип акыбалын кантип атат дегенге келген жок. Мен 50 миңден биринчи төрөгөн аялдарга 50 миңден деп алдап элдерге шайлатып алып туруп кетип 50 тыйы жок калган келиндер бар, А машинең бар экен, 5 балаң болсо, 10 балаң болсо дагы пособия жок дейт. Машинени кажып жейби? Акыры транспорт мынандай болуп атканда бир үйдө бирден машина болсо кантип жашайт адамдар? Текебаев, сенники тосун. Биздики том эмеспиз, сенники тосун. Жогал, каалабайсыңбы Кыргызстанды? Чыгып кет башка мамлекетке. Сенде бузукул керек эмес. Сага окшогондун кереги жок бизге. Садыр Жапаров деп асыласыңар. Садыр Жапаров өзү үчүн жаткан жок. Атасын жоготсо жатты, бечара, энесин жоготуп жатты, баласын жоготса жатты. Бир да панданын башына ушунда иш түшпөсүн, Ол өзү үчүн жаткан жок, каккана мына биз үчүн жатты. Элим үчүн деп жатты, Кыргызстан үчүн деп жатты, түшүнбөйсүңөрбү? Адамды күйгүзөсүңөр. Текебаев койбогула. Прощай, кайсы мамлекетке кетсең ошол жака кет. Азыркы сөз Айткулов Эмил аказы патриот жигиттердин бири өз оюн айтам деп турат. Анда сөз кезегин сизге берсек. Ассаламу алейкум кыргыз элим, жана мусулман туугандар. Бул жерде турган энелерибиз, жана жалпы Кыргызстандык туугандарыбызга мен силерден баарыңыздардан суранып кетет элем. Бизге тынчтык керек. Могу кечеги Өмүрбек Текебаев Бишкекте кылып аткан митингки бул өтө туура эмес. Булар баардыгы өзүнүн байлыгын коргоп аткан адамдар. Ушуну унутпагыла. Силер келечегиңерди саткып атасыңар. Ошондуктан силерден суранат элем, Өмүрбек Текебаев керек болсо 2010-жылы болгон өзбек кыргызга жооп берсин. Ушул адам башы бар. Асылбек Текебаев Бүртган укасы, Катыжан Батуров, Бектур Асанов, ушундагы адамдар болчу ошол жерде жүргөндөр. Мен Жалабаттан болом. Мисалы үчүн ошолорду көрүп, билип, кайтып телевизордон берип атып чыгарган ошолар ошонго жооп берсин. Биз ынтымак жашап аткан элди бөлүп жарган ушул Өмүрбек Текебаев. Сиз жооп беришиңиз керек. Сиз антип элди дагы бөлүп жарбаңыз. Сиз дагы бир нерсени каалап атасыз, ушул элди бөлүп жарып урушчугарсыздар. Биз кыргыз эли бөлүнбөйлү туугандар. Бир жакадан баш чыгарып, бирчеңден кол чыгарып ынтымактыкта. Мынау бизге бир эле падышабыз болот. Bundan başka ушундан адаша турган болсок, бул Кыргызстандан мен көчүп кетем. Сөз берем, өлүп кетейин. Көчүп кетем, ага Кыргызстандын кереги жок болуп калат. Себеби туугандарым ойлонойлу, себеби мына Садыр Нуркожоев президент болуп алсак, башкасына мен ишенбейм. Өмүр бою. Мамлекетте оңдой алышпайт эч кимсе. Мындай айтып аткан позициясын эле көргүлө. Мына убактылуу өкмөт болуп позициясын кылып аткан иштерин көрүп атасыңар туугандар. Мына адамдарды алып келип камоо эмес, өндүрүш керек. Карапайым элдикин төккүлө деди. Туура позиция. Мал Кыргызстандын президентский башкаруу болуш керек деп туура позиция. Бардык могул жаңы чыккан конституцияны мен колдойм. Мал бардыгыбыз колдойбуз. Силер турабыз. Кыргыз элим силерден суранабыз. Ош окуясындагы жүрөгүнө кол салып. Ош окуясы. Ош окуя 2010 жеке. Ошол болгон булар Текебаев күнөө. Мына Роза Атунбаева, Атамбаев, мына силердин башыңа чыгып турат. Мына мен Сулушевтан суранып, сизден суранам. Ушу 2010-жылкы нерсени козгоп чыгып, ушуларга каксап жооп беришин каалайм. Себеби ошончологон адамыбыз өлүп кетти да. Бир туугандарыбыз өлүп кетти да. Канча адамдар табылбай калды. Буларга
Ошолор күнөөлүү. Буларга бийлик керек. Адам Алла Таалам айтканда адам баласы байлыкка тойбойт депчи. Акыры этек пешенесинен ушундай бир муч тупурак келген адам баласы тоет дегенде, ошонго окшогула тургандарын силер байлыктын артынан эч жакка барбайсыңар, эртең өлө турган калыңар. Силер пейзажга кетишиңер керек болчу да. Жаштарга беришиңер керек. Силерге эмне бар, урматтуу Текебаев? Мына силерге эмне бар? Мына карып калган кишилер силер пейзажга кетишиңер керек. Силерге эмне бар туугандар? Ойлонбойсуңар. Мына биз Москвада мигрант болуп, же башка жакта мигрант болуп, биз гастарбайтер болуп жүрүшүбүздү каалап атасыңар силерчи. Биз аны каалабай калдык, болду. Бизге тынчтык, мына Садыр Нуркожоев президент болушун каалайбыз. Geldik bizden. Молодец. Oğlum jigit bol, ömrün uzun bolsun. Mayli bolun. Bizim uақытты пайдаланып қалдайған еліме қалың жұртымыз қайып кеттіңдер. Біздің жашообуздун балдарыбыздын неберелерибиздин жашоолору акыры кыйналган кысталганын чегине келип жетти деп ойлойм. Эми мындай пешенебизге мен комментарияда эле жазып жүрдүм эле. Биринчи көргөндө эле сүйлөгөн сөзүнө маани берип, кылган ишине маани берип, элге жан дили менен киришип, жан дили менен күйгөн баланы жигитти көрүп алып туруп башта эле айткам, кандай аял тууду экен элинде уулду дегендей, кандай аял көрөдү экен ушул жигитти деп жүрдүм эле. Акыры элдин үйү жеткенби ушул Садырды пешенебизге койду деп ойлойм. Садыр Нуркожоевич, азыркы чыгып аткан кара пиар сөздөргө, элдин чыгып каршы чыгып аткан пикеттерине, кимдедир кандай бир дээди сүйлөгөн сөздөргө эч качан ишенбей, алдыга койгон максатты коюп, алга деген максатты коюп, президенттик шайлоону аман эсен өткөрүп, шайлоого жакшы даярдана бер деп артында калдайган калың журт турат. Бардыгы билбейм, азыркы талапкерлердин атына, азыркы талапкерлерге, президенттик талапкерлердин атына Садыр Нуркожоевдон башкасына бири дагы көңүл салбайт. Эч кимдин көңүлү жок. Бардыгы Садыр Нуркожоев деп турат. Ушу элдин динине сала берсин. Биринчи Кудайым колдосун демекчимин. Өмүрүңү тилеп, ден соолугуңду тилеп отурабыз. Элдин керегине жараган, трендей болгон жигитибиз турат деп, артыңда элиң калдайган эл турат. Баары колдойт. Эч качан букту таштабай, алдыга карай ишиңди уланта бер, ишиңе чоң ээлик, өзүңө ден соолук каалайбыз. Canın kanı çırçağa sunuş. Tırtıkla. Canın kanı çırçağa sunuş. Korrupsiyonerlerge atı nizamın girmiş gerek olur. Kıtay'da mesela 1,5 milyar olsa da korrupsiya çok az eken. Alar yılda 10 bin degen korrupsiyonerde atıp durak eken. Onun için bizim nizamla kanı çırçağa koyunca atını girgizmeyince bular birim biri kolga öğredik ende. Ya öyle öz altı yok. Karganın gözü çıkıvayt da. Buna bizde 2 milyardan dakotu var iken. Mesela Cumaliyip'tin 2 milyar son dolar nemesi var iken. Bular toyboyt eken. Alkaşlarda eken de toyboyt eken taptar. Bular da atıp çok kılmayınca bayağı çoğun azat aytkanda bularga atı degen korrupsiyonerdi atılsın degen satya koş gerek de nizam. Moyuna koysa Kıtay'da yılda 10 bin degen korrupsiyoner atılат eken. Ошон үчүн таза экен. Урматтуу достор, өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Ушул видеону жөнөткөн Гүлпери аттуу айымга терең ыраазычылык билдирем. Дагы кандай сиздерде видео болгон болсо, үстүдөгү электрондук дарекке жөнөтсөңүздөр болот. Сөз үстүдө сиздердин оюңуздарды YouTube аркылуу, соцжеле аркылуу катмарга жеткиргени аракет кылам жана салымыбызды кошобуз. Рахмат терең урматтоо менен биз ютуберлер. Бул долбоорду мен жазган жокмун. Мен болгону бир 2 гана сунуш киргиздим ушул жерге, ушул долбоорго. Бул долбоорду 2010-жылдан бери 90 алакеттен өткөрүп, шлифовать этип, баягы талкуулап, ушинтип келаткан долбоор болчу. Баягы курултайчылар чогулуп, жыл сайын эле чогулушчу эле го, негизи билесиздер, архивтерди көтөрсөңүздөр чыгат. Мунун башында
Бекбосун Бөрүбашев, Кадыр Кошалиев, Азимбек Бекназаров, Баяз Турал баштаган жана андан башка бир 20дан ашык адам турат, авторлору. Жалгыз эле киши эмес. Булар бул жерде академиктер бар, доктор юридических науктар бар, кандидаттар бар арасында. Анан дагы андан башка уюмдар дагы бар. Бул бир. Экинчи, мен сунуш киргизген сунушум бир эле сунуш болду мына. Эки эле сунуш, кечиресиздер. Мына парламент, президент, өкмөт курултай деп турат. Ушул 3 баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президенттикти эле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти 3кө бөлүп алып атат дагы. Бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. 2010-жылы Текебаев жеке кызыкчылык үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттык мына. Мен анын баарын толук айтып берем эмне үчүн. Менин сунушум мына өкмөттүн президент экөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөнү коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Мына көрдүңүздөрбү? Соттордун баарын президент шайлайт. Райондон, областтыкын, жогорку сотту, конституциялык палатаны бүт баары президент шайлайт бүгүн. Мына ушул конституция. Эгерде мен жеке кызыкчылыгым көздөсөм, жок эле дегенде бир 3 жыл, 5 жыл ушуну менен башкарып отура бербейт белем. Мага жеке кызыкчылыктын кереги жок. Маган тез арада саясий реформаларды жасап, түзүп, анан бардык саясатты унутуп туруп, ак барактан экономика менен заниматься этип кетели деген ниет бар болчу. Ошолорго мен айтар элем, буну эч ким түртүп, зордоп, эртең бүрсүгүн эле кабыл ал деп аткан эч ким жок. Элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Элден сунуш түшсө, алардын баарын кабыл алгыла, эгерде мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы келбесе деп атабыз. Ошол эле Текебаев, Отунбаевлар көчөдө сайрабай ош жерге барып туруп сунушун бериш керек. Мына муну алып коелу, муну кошуп коелу элдерди. Аны эч ким эшке чыгарып коюп аткан жок. Мына Академия наукта бүгүн талкуу жүрүп атат. Ошо жерге барып, ош жерге сунушун бериш керек. Сиз дагы берсеңиз болуп барат, барып туруп берсеңиз болот, сунуштарыңыздарды бергиле деп атабыз.